Иммунитетибиз кайда жайгашкан? Мына ашказаныбыз кайда жайгашканын билебиз. Өпкөбүз кайда экенин билебиз. Жүрөгүбүз кайда жайгашканын билебиз. Кээ бирөөлөр жүрөгүн кайда десе оң тарабын көргөзөт, бирок болжол менен төш жакта экенин билебиз. Иммунитетибиз кайда жайгашкан? Чындыгында биздин иммундук система бүт организмге чачыратылып таркаган. Көк боорго, сөк чучуктарына, лимфа бездерине, ичегиге, миндалинага, тимус безине жана мунун бардыгы лимфоцит деген коргоочу клеткаларды жаратышат. Мына ушул иммунитеттин эсебинен бактерия жана вирустар дүйнөсүндө жашап келебиз. Кантип иммунитетти жогорулатабыз? Иммунитет жогору болсо бир гана суук тийип калуудан эмес, көптөгөн онкологиялык ооруларга туруштук берет. Кантип иммунитетибизди күчтөйбүз жана күчтүү кылабыз? Мунун жолдору бар. Бул чыгарылышта кантип иммунитетибизди күчтөйбүз жана жогорулатабыз негизги методдорду чогулттук. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Абдан кызыктуу жана абдан пайдалуу болот. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук каналы. Бардыгыңыздар менен көрүшүп, амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Достор, эгерде биздин видеолорду биринчи жолу көрүп жатсаңыз, каналга катталып, коңгуроону басып коюңуз жана биздин жаңы чыккан видеолорду өткөрүп жибербеңиз. Анда эмесе биз улантабыз. Биринчи эле иммунитетибизди ылдый түшүрүп, иммунитетти алсыз кылып албаш үчүн бизге микронутриенттер керек. Микронутриенттер деген бул эң маанилүү витаминдер жана минералдар. Жана бул жерден С витамини, Д витамини жана цинкти айта кетүү керек. Көп адамдар иммунитет боюнча кеп кылганда С витамини жөнүндө көп эстешет. Албетте С витамини пайдалуу жана көбү пайдалуу экенин билет, бирок иммунитетти көтөрүүдө бир гана С витамини колдонулбайт. Бул жакта Д витамини дагы күчтүү таасир берет жана цинк. Албетте бул витамин жана минералдарды чакалап көп дозадан жебеш керек. Жөн гана бул витаминдердин жетишсиздигин профилактика кылып жана толуктап туруу керек. С витамининин адамга күнүмдүк нормасы 50 мг 80 мг чейин, Д витамини 15-20 мг, ал эми цинктин күнүмдүк нормасы 11 мг түзөт. Чындыгында 90% болжол менен сизде бул витаминдердин жетишсиздиги бар. Айрыкча күн сууктаган мезгилде же кышында. Анткени кышында бардык адамдарга Д витамини жетишпейт. Ал эми С витамини жана цинк дагы көпчүлүк учурда көпчүлүк адамдарга жетишсиз болот. Ошондуктан бул проблемалар актуалдуу жана кыштын камын жазда көр демекчи, кышка азыртадан ооруп сыркоолоп калбаганга даярданалы. С витамининин булактары бардыгыңыздарга белгилүү, бул цитрус жемиштери. Мандарин, апельсин, лимон, андан сырткары болгар переци жана киви жана башкалар. Д витамининин булактары бул биринчиден күн. Ал эми тамактарда Д витамини аябай аз өлчөмдө. Бардыгыбызга жеткиликтүү, бул жумурткада башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк экен, бирок күн сайын 10 жумуртка жеш керек экен Д витаминин толукташ үчүн. Мындай күн сайын жей албайбыз, ошондуктан Д витамини күндөн башка капсула түрүндө кошулмаларды колдонсок болот. Дарыканаларда Д витаминин капсула түрүндө сатышат. Ал эми цинк ашкабактын семечкаларында көп өлчөмдө. Абдан пайдалуу азык. Бир гана цинкке эле эмес, көптөгөн пайдалуу азыктарга бай. Ошондуктан бул азыкты байма-бай колдонуңуздар. Кийинки иммунитетти көтөрүү оюнчакма бул денени чыңдоо. Денени чыңдоонун ар кандай түрлөрү бар. Муздак суу куюнуу, муздак сууга түшүп туруу, контрастный душ деп коет. Душтагы сууну муздакка агызып коюп, 1-2 минут ага туруу. Жолдору көп, тандоо сиздин артыңызда. Кийинки иммунитетти жогорулатуу оюнчакма бул ичегилерге кам көрүү, достор. Кандай таң калыштуу болбасын, бирок ичегилерибиз менен иммунитетибиз тыгыз байланышта. Анткени иммунитетибиздин 80% ичеги жакты карайт экен. Ичегилерге кам көрүү үчүн биринчиден туура тамактануу зарыл. Пробиотиктерди жеш керек. Ошондой эле ичегилер өзүн жакшы сезиш үчүн бифидобактерияларды колдонуш керек жана албетте клетчатканы. Пробиотиктер, клетчатка, бифидобактериялар бар азыктар көп. Ылдыйда пробиотиктер, клетчатка жана бифидобактериялары көп азыктардын тизмеси болот. Скриншот кылып алыңыздар.
Кийинки биздин иммунитетти жогорулаткан нерсе бул физикалык нагрузкалар. Физикалык нагрузкалар деген сөздү спорт деген сөзгө алмаштырабыз, ошондо түшүнүктүүрөөк болот. Азыр кээ бир көрүүчүлөр жада калса дарыгерлер дагы айтат, физикалык нагрузкаларды кылганда, спорт менен интенсивдүү машыкканда иммунитет түшүп кетет деп. Мунун бир чети туура, балким сиз деле мурун уккандырсыз, спорт менен машыкса иммунитет түшүп кетет деп. Мындай учурларды да сиз жакшы байкасаңыз керек, уулуңуз, таанышыңыз же жолдошуңуз, досуңуз футбол ойноп келип, эртеси күнү грипп болуп суук тийип ооруп калганын. Мындай көрүнүштөр дагы бар. Ооба, чындыгында физикалык нагрузкалардан кийин иммунитет түшүп кетет. Бирок бул кыска мөөнөттүк процесс. Бирок спорттон кийин иммунитет бат калыбына келет жана иммунитет мурункудан дагы жакшыра баштайт. Эң башкы эрежелер булар: спорт менен машыгып бүткөндөн кийин грипп же ушул сыяктуулар менен ооруган адамдар менен чогуу болбоңуз жана муздак абага көп турбаңыз. Спорт менен машыгып бүткөндөн кийин сиздин иммунитет төмөндө болот жана грипп, суук тийгизип алышыңыз мүмкүн. Бирок спорт менен машыгуу кыска мөөнөткө гана иммунитетти түшүрөт. Кийинки күн сиз калыбына келесиз. Машыгуудан кийин дароо үйгө барып, эс алыңыз. Кийинки иммунитетти жогорулаткан бул омега-3 майлуу кислоталары. Булар организмдин бактерия жана вирустарга болгон туруштук берүүсүн жогорулатат. Андан сырткары организмдеги сезгенүүлөрдү жөнгө салат. Омега-3 бул балыктын майлуу сортторунда көп болот. Деңиз азыктарында, лёндун майында, жаңгактын майында жана жаңгактын өзүндө дагы омега-3 көп экен достор. Уктоо режими боюнча өзүнчө айта кетишибиз керек, анткени уктоодон дагы иммунитетибиз көз каранды. Уйку начар жана аз болсо, иммунитетибиз түшүп кетет. Уйкунун сапаты жакшы жана жетиштүү болсо, иммунитет нормага келет. Биздин заманда көбүнчө адамдардын уйкусу начар болгондуктан иммунитети түшүп кетет. Бул көрүнүштөн арылуу үчүн жөн гана уйкунун сапатын жакшыртабыз. Төмөндө уйкунун сапатын жогорулаткан ыкмалар. Телефонду уктоого 1 саат калганда колдонууну токтотуңуз. Уктоонун алдында 20-30 минутта китеп окуп коюңуз. Уктоого 2 саат калганда оор тамактарды жебеңиз. Жана уктоонун алдында физикалык көнүгүүлөрдү жасап койсоңуз эң жакшы болот. Жана албетте 7-8 сааттан кем эмес уктаганга аракет кылыңыз. Кийинки пункт бул стресс. Стресс дагы иммунитетти аябай түшүрүп салат. Ошон үчүн стресске кабылбаганга аракет кылыңыз. Ар бир нерселерден жакшы нерселерди көргөнгө жана кубанганга аракет кылыңыз. Адамдын эмоционалдык абалы иммунитетке түздөн-түз байланыштуу. Мисалы, айланада пандемия болуп жатса, сиз болсо ошол пандемиянын айынан стресс болуп жатсаңыз, сиз ошол пандемияга кабылышыңыз толук мүмкүн. Анткени стресс болуп атып, сиздин иммунитет түшүп кетет дагы, ошол вирустар сизге оңой кирип кетет. Ушундай сыйкырдуу биздин дүйнө. Кийинки бул томат ширеси же томатный сок. Томат ширесин байма-бай колдонсок, биз организмдин бардык клеткаларында каротинди көбөйтөбүз. Андан сырткары Е витамини көп. Е витамини иммунитет үчүн маанилүү витамин. Эгерде томат ширеси менен чогуу сабизди да колдонсок, бул эң сонун болот. Сабизде көбүнчөңүз билип калгандай А витамини бар. Е жана А витамини тимус клеткаларынын эң жакшы коргоочусу. Жана бул витаминдер организмде канчалык көп болсо, ошончолук тимус микроорганизмдер менен жакшы күрөшөт. Кийинки бул абада таралуучу эфир майлары жана мурунга тамызуучу атайын колдонмолор. Бул нерселер мурундун ичин, ооз көңдөйүн жана кекиртекти нымдап турат. Бул жерлер нымдуу болуп турганы жакшы. Эгерде кургап кала турган болсо, биз инфекция, вирустарды жуктуруу алуу ыктымалдуулугун жогорулатабыз. Анткени нымдуу болсо, вирустарды өлтүрө алат. Биз дем алып жатканда вирус дароо өпкөгө кирбейт, ал мурундан биринчи өтөт. Жана мурун нымдуу болсо, көпчүлүк учурда вирустар ошол жактан эле мурундун былжырларына кабылып өлөт. Эгер мурун былжырлары жок болсо, иммундук система алсыздап калганын түшүнүүгө болот. Достор, эми сиз комментарийге жазып коюңуз, жогоруда айтылган нерселердин кайсынысын кылып турасыз жана сиз ооруп сыркоолоп калганда кантип айыгасыз. Комментарийде бири-бирибиз кантип кандай жол менен айыгабыз билип алалы, абдан кызыктуу болот.
Достор, эгерде сиз бизге жаңыдан кошулуп жатсаңыз, биздин калган видеолорубузду дагы көрүүгө чакырабыз. Анткени сиз ал жактан дагы көптөгөн өзүңүзгө пайдалуу нерселерди табасыздар. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздер менен Ден Соолук каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.